Стамбулда аябай чоң бир жер титирөө болот деп күтүлүүдө. 1000 жылда бир жолу ушундай бир чоң жер титирөөлөр болот экен. Баарыңыздарга салам, каналыма кош келдиңиздер. Кандайсыздар? Менин атым Нуржан. Туркияда 9 жылдан бери жашайм жана бүгүн дагы сиздер менен видео тартайын дедим. Негизи көп деле видео тарта бербейм, бирок эмнегедир азыр Туркиядагы адамдардын баягы коркуу сезимдеринде жашап аткандарын бөлүшкүм келди. Анткени мисалы азыр биздин кыргыздардын көбүнчөсү эле Туркиядан көп үй алып башташты да. Анан мисалы Стамбул жактан мындай Стамбулда көп адамдар өздөрүнүн үйлөрүн сатып башка Турциянын башка шаарларына, башка областтарына көчүп кетип атышат да. Анан билбейм, эми бул кеңеш болуп калабы, кеңеш эмеспи, бирок Стамбулда аябай чоң бир жер титирөө болот деп күтүлүүдө. 1000 жылда бир жолу ушундай бир чоң жер титирөөлөр болот экен. Ал жер титирөөдө мисалы эгерде ушу 1000 жылда бир болот турган жер титирөө азыр Стамбулда боло турган болсо, 5 миллионго жакын адам каза болуп калышы мүмкүн экен да. Анткени бул жактын үйлөрү деңиздерге жакын болгон үчүн жанагы деңиздеги кумдардан үйлөрдүн баары, стройкалардын баары ошол жактан көп үйлөрдүн баары салынган. Бул закон боюнча албетте ал болбойт, бирок баягы строительдер өздөрүнүн чөнтөгүндө акча көбүрөөк калыш үчүн ушундай жолдорго барышат. Анан ошондуктан азыр Стамбулдан көптөгөн адамдардын баары көчүп атышат. Баягы жер титирөө болсо, ал үйлөрдүн баары жанагы кумду төккөндөй болуп эле төгүлүп калышы мүмкүн экен да. Муну жөнөкөй адамдар айткан жок, эксперттер айтып атышат. Баягы жер титирөө боюнча жер титирөөнү жакшы түшүнгөн адистер, эксперттер аябай чоң балдагы жер титирөө болсо, эмне 4-5 миллионго чейин адам каза болуп калышы мүмкүн дейт. Анткени Стамбулдун өзүндө эле 20 миллион калк жашайт. 20 миллионго жакын калк жашайт. Анан үйлөрдүн баары жер титирөөгө туруктуу эмес да. Ошондуктан эгерде Стамбулда жашагандар болсо, же болбосо Стамбулдан үй алам деп турган болсоңор, бир аз токтой туруш керек деп ойлойм. Негизи эле бирок Туркия бул эме да, жер титиреген мамлекеттердин бири болуп саналат. Өздөрү деле аны айтышат, кабыл кылышат. Анан 2 жыл мурун жанагы жер титирөө болду го, эмеде. 2 жыл мурун жер титирөөдө ошо Туркиядагы көп адам 68 миңдей адам каза болуп кеткен да. Ошого байланыштуу адамдардын баары азыр коркуп калган жер титирөөдөн. Бирок ага чейин негизи жер титирөө болот дегенде адамдар коркчу деле эмес. Алар деген жер титирип атат деп дальше өздөрүнүн оокаттарын кылып кетишчү да. Азыр болсо андай эмес. Азыр жер титирегенде көп коркуп калышты. Даже мен деле ойлонуп калдым да, өзүмдүн биринчи жардамдагы сумкам дайынбы депчи, жер титирөө болуп калса деле ичиндеги жанагы элементарный суу, биринчи жардамдагы керектүү фонарик, ышкырык деген сыяктуу нерселер дайын болуш керек экен да. Мисалы Алания, Анталия же башка жактарда дагы жер титирөөлөр бат-баттан эле болуп турат. Бирок азыр уже мындай коркуп калышты десем болот жер титирөөдөн. Мурун коркучу деле эмес. Ошондой. Андан тышкары азыр адамдардын баары жанагы Эгей деңизинде дагы 5 күндүн ичинде 500дөн ашык жер титирөө болду. Ошого дагы азыр түрктөр дагы аябай коркуп калышты. Анткени албетте Грецияда аябай болуп атат, 20 мүнөттө бир эле жер титирөө болуп атат. Ал эми түрктөр эмнеге коркуп атат дей турган болсоңор, түрктөр дагы жанагы Измир, Бурса шаарлары Эгей деңизине жакын жайгашкан. Анан ал жактарда дагы ошо жер титирөө болуп калышы мүмкүн деп коркуп атышат да. Ошондой. Азыр бардык адамдар Туркиядагы жана жаңылыктарга кирсең деле ошо жалаң жер титирөө боюнча эксперттер сүйлөп атышат. Чоң деп жер титирөө болуп кетиши мүмкүн деп ошо Эгей деңизи тарапта, Грецияда. Бирок Стамбулдуку аябай катуу болот деп күтүлүүдө. Сиздердин оюңуздар кандай? Элдер ошо үйлөрүн сатып башка жактарга кетип атышат. Заранее дайындык алдын ала кырсык болуп кетиши мүмкүн деген максатта.
Ондой.